Саламатсыздарбы? Мен 112 Манас орто мектеби мекемесинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Туратова Айнура Авазбековна. Бүгүнкү сабакта 5-класстын кыргыз тили сабагынан сынатооч деген темага көңүл бурабыз. Саламатсыңарбы балдар? Ден соолугуңар жакшыбы? Маанайыңар кандай? Эгерде маанайыңар жакшы болсо, бүгүнкү сабагыбыз эң жогорку деңгээлде өтөт деген үмүттөмүн. Бүгүнкү сабактын максаты: сабакта сынатоочтун морфологиялык жана синтаксистик белгилери боюнча маалымат алабыз. Сынатоочтун сүйлөм ичинде ээлеген орду жана аткарган кызматы боюнча маалымат алабыз. Өз алдынча иштөөгө үйрөнөбүз. Сынатооч сөздөрдү туура пайдаланууга көнүгөбүз. Заттын өңү түсүн, көлөмүн, сын сыпатын, даамын, формасын билдирип, кандай деген суроого жооп берген сөздөр сынатооч деп аталат. Морфологиялык белгиси: сынатооч даражалар боюнча өзгөрөт. Башкача айтканда, заттын белгисин ар түрдүү даражада көрсөтөт. Мисалы: сулуу, сулуураак, супсулуу. Сынатооч сөздөр жөндөөлбөйт, жакталбайт, таандык мүчөлөр жана көптүк санда өзгөрбөйт. Бул белгилер менен заттанганда өзгөрөт. Мисалы: ал жакшы окуучу. Мында жакшы деген сөз окуучунун кандай экендигин билдирип, аныктоочтук милдетти аткарып калды. Жакшы бир айтканда түшүнөт. Мында жакшы деген сөз ким деген суроого жооп берип, заттык мааниде ээлинин кызматын аткарып калды. Жакшыга бир сөз жетет. Мында жакшы деген заттык мааниде колдонулган сөзгө барыш жөндөмөсүнүн га мүчөсү уланды. Синтаксистик белгиси: сынатооч сүйлөм ичинде аныктооч, бышыктооч, толуктоочтун милдетин аткарат. Мисалы: класста үлгүлүү окуучулар көп. Адамзаттын жакшысы азыраак сүйлөп, көп тыңшайт. Сынатоочтун заттык мааниде колдонулушу: заттанган сынатоочтор жакчыл, таандык мүчөлөрдү да, жалпы таандык мүчөлөрдү да кабыл ала берет. Кызарып бышкан алмасың, кызылың өчүп калбасын. Аргымактын жакшысы азыраак уттоп, көп жуушайт. Жакшы кишиден сурасаң сура, асти жамандыгын сураба. Заттанып айтылган сынатоочтор жөнөкөй жөндөөлүштө да, таандык жөндөөлүштө да зат атоочтой болуп өзгөрө берет. Анда эмесе балдар, 418 көнүгүүнү иштейбиз. Бул көнүгүүдө өзүңөр заттын өңү түсүн, көлөмүн, сын сыпатын, даамын, формасын билдирген сөздөрдү жазгыла. Албетте, жазгандан кийин мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. 419 көнүгүү: окугула. Кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү көчүрүп жазгыла. Ал сөздөр заттын кандай белгисин билдирди? Адырлуу тоонун ары жагында, ала тоонун бери жагында, калың чийдин арасында, кең сары чүйдүн талаасында бир узун кулак коен болгон экен. 420 көнүгүү: төмөнкү заттардын сын сыпатын көрсөткөн сөздөрдү таап жазгыла. Мисалы: токой. Кандай токой? Түнт токой. Мында түнт деген сөзүбүз сынатооч болду. Үй, бийик үй. Кандай? Бийик. Мында бийик деген сөзүбүз сынатооч болду. Ал эми калган сөздөрдү кудум ушундай кылып жазабыз балдар. Мындан ары
421 көнүгүү. 421 көнүгүүдө балдар биз сүрөт сабагына саякат жасайбыз. Анда эмесе колубузга түстүү калем, фломастер, альбом барагын алабыз дагы. Кудум ушундай кылып доскадагы кластерлерди чийип алабыз. Чийген соң ар бир сөздүн өзүнүн белгисин таап жазабыз. Ал белгилер кандай деген суроого жооп бериши керек. Анда эмесе үйгө тапшырма. 422 көнүгүү. Сүйлөмдөрдү окуп, сынатуу сөздөрдү тапкыла. Көчүрүп жазып, сүйлөмдөгү кызматын аныктагыла. Алар кандай маанилери бар экендигин тактагыла балдар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Жаккан болсо, мен өтө кубанычтамын. Силерден WhatsApp аркылуу сабактардын жообун күтүп каламын. Саламатта калгыла балдар.